Апай bunu içevi. Бул деген водоросли балырдан жасалат. Бүгүнкү күндө эл чарбасына кошулган жаңылыктардын бири хлорелла же жашыл балырлар болууда. Азыр хлорелланы айыл чарбасында гана эмес тамак ашка кошуп, дары катары да кеңири колдонула баштады. Мындай жашыл балырдын пайдалуу жактары көп болгондуктан, коомдо хлорелла деген эмне, аны кандай колдонууга болоорун билүүгө кызыккандардын саны арбыды. Балыр бул топурактын составындагы гумусуну көбөйткөнгө бизде аябай керектүү нерсе. Негизи Союз таркагандан бери азыр Кыргызстандагы азот, селитра, химикаттын жерге көп берилгендигине байланыштуу топурагыбыз топурак эмес, кумга айланып бара жаткан учурда ошол кандай жол менен ушул нерседен чыксак болот, кандай продукция бар, ошол жердин составындагы гумусуну нормализовать этип, өзүнө алып келе турган деп изилдеп аткан учурда ушул хлорелла. Хлорелла бизге чагынан келе баштаганы менен муну Жапан эли ичкенге, айыл жана мал чарбасына кеңири колдонгондо 50 жылдан ашса, Украина менен Россияда 10 жылдан ашты. Азыркы Украинадагы абалдан улам өнөктөш адистердин сунушу менен хлорелла өндүргөн завод Кыргызстанга ачылып, балырлар өзүбүздө өстүрүлө баштаган. Составында 650 элемент, 40 аминокислот бар. Бул почти турушу 55% пищевой протеинден, белоктон турат да. Айрыкча жанагы бобовый продукцияларга, жана фасоль, мисалы үчүн жанагы зерновой культурада колдонгон учурда результаттар 15%тен 25%ке чейин бул түшүмдүүлүктүн көбөйтүп бергени, результат бергени, жыйынтыгы өтө жакшы результаттарга жеттик. Денени энергия менен камсыз кылган, майды күйгүзгөн, коргошун жана сымап сыяктуу оор металлдарды кетирүүчү табигый витаминдерге бай зат хлорелла бул таза суу балырлары. Айыл чарбасына колдонулган хлорелла менен ичкенге колдонулган хлорелланын өндүрүүдөгү айырмасы эле болбосо, таасири бирдей эле. Болгону ичкендики густойраак, составы кичине айырмасы болот, өндүрүлүшү. Бул ичкендики уже жабык аквариумдарда башкачараак өндүрүлөт, а булардыкы өсүмдүктөрдүкү ачык аквариумда жеңилирээк өстүрүлөт. Айырмасы ошол эле, көп айырмачылыгы деле. А составы экөөнүкү почти бирдей эле. Адистердин айтуусунда завод күнүнө 50 тоннага чейин хлорелла чыгара. Кардарлардын талаптарына жараша эми өндүрүштүн көлөмүн кеңейтип, келечекте ден соолук үчүн пайдалуу хлорелланы чет мамлекеттерге экспорттоодо пландалып жатыптыр. Бир эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдү дагы камсыздайбыз деген ниетибиздебиз. Башталып чыкканы Японияда бул жана ядерный бомба түшкөндөн кийин адамдардын эң көп жашаган 50 жыл, 60 жыл жасап, балдары майып төрөлгөндөн, ар кандай оорулар күчөп кеткендигинен улам ушул хлорелла деген өстүрүлүп баштап, Японияда аябай кеңири колдонгон. Ал жакта азыр лимонад, десерт, торт полностью хлорелла колдонулат. Элемей изилдөөлөр көрсөткөндөй, жүрөк кан тамырларынын саламаттыгын сактоо, химиотерапия жана нурлануунун таасирин азайтуу, кан басымын төмөндөтүү жана организмди тазалоого жардам берүүчү бул балырлардын жашыл түсү жогорку концентрациядагы хлорофилден келип чыгат. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктарына.